Могу видеону көрүп койгулачы. 50 жылдан кейін Кыргызстан болобу? Кытайга кошулуп кетеби? Мага баары бир. Сатыр Жутаров номер 1. Сатам, жутам. Ушинтип адамдар чыгып атат да азырчы. Жамандап 49 жылга берилди, анан Кытайга берилип кетти депчи. Силер эчтеке билбейсиңер, чын. Ошол жамандап аткандардын баарына башына хаям да, натурич. Эртеңки келечекти негизи ойлогон ошо. Биздин азыркы президентибиз болчу. 15-20 жыл мурда эле чуркап жүрүп алам деп жүргөн жерин алды. Кылам деп жүргөн нерселерди кылып атат. Адам деген рисковать этеби? Өзүнүн эли жери үчүн, сен үй бүлөң үчүн рисковать этпей жүрсүңбү? Үй бүлөң үчүн өлгөнгө чейин барып атпайсыңбы? Туурабы? Кыргыз элим деп өлгөнгө чейин барып рисковать этип атат, жакшы элечи. Кылбаган нерселердин баары кылынып атпайбы? Карызга батсак дагы. Ал карыздан чыгуунун да жолун ойлонот, значит. Жөн эле уруш чыгарып, эки жакты уруштуруп, анан жаман көргөзө бериштин пайдасы жок. Дагы бирөөсү чыкты го, мен президенттикке кандидатураны тапшырам деп. Президенттикке кандидатура тапшырыш үчүн иш кылыш керек. Жөн эле сөз менен, видео менен эле деп ашата берген пайдасы жок. Анда элдин баары эле президенттикке тапшырып кетмек. Жөн эле уруш чыгара бербегиле, жакшынакай эле иштеп атат. Блатной бирөөнү коюп койсо деле, азыр башыңардан черп деле отурбады беле буга чейинчи. Тынчытып сүйлөгөндөй камап элечи. Агыраны жакшынакай бере турган адамдарга ырайымдуулук берип эле жакшынакай эле өмүр сүрүп келип атак го. Гейи бербейличи, суранчы. Баарыбыз жакшынакай эле жашап атак. Жакшынакай эле мындай көңүлүңөр менен жашагылачы. Не жетпей атат, барыңар жетип атат го. Бүт барыңар пенсияңар өстү, зарплатаңар көтөрүлдү го. Неге кейип атсыңар анчалык? Жакшы эле болуп атат го баары. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 AQSh доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Жане оке, салам алейкум. Кандайсыз, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Ой толгоо да аке. Садыраванын кечээки сөзүн угуп коюш жолучу. Кочкорго салынган 900 000ден салыптыр аке. Биз болсо түндүк түштүк жолун 2,5 миллион доллар. Лучше поезд жолу эле салсак болмок экен да аке. Кандай дейсиз? Таш баш кулабай деп түптүс келип түптүс жүрмөй экен да. Ал убакта элестеңиз аке, солярканын баасы 25 сом, итбекер азыркыдай 100 сом эмес аке. Просто деп коюш керек эле да. Убакыттын баарын жөн эле текке кетирип, чукулап бири-бирибизди жамандап жүрүп, ушундай акыбал болду да аке. Мына азыр стадиондо таластык туугандар аке. Кече чалып алып, мына көрүн таласы үнү Манхэттен болуп кеттик деп. Таластар билесиз да, кичине бирдеме болсо ашырып урабыз го. Манхэттенге келип кетпейсиң, алда шаардан ысыбай деп, мен чылдың деп таласка келип кетпейсиң депчи. Мына ушундай иштерди кылыш керек эле да. 2013 революциядан кийин рывок аке. Жаратман болуш керек эле да. Биз андай кыла албай койдук. Нучу тарых зато Садырова келиптир. Монун баардыгы салып аткан стадион аке. Бүт тарых калат да. 50 жыл, 100 жылчы аке. Садырованын аты калат. Исхак Разаковдайчы. Не кыласың эми? Эч күйөт. Убагында ушинтип биз иштеш керек эле, тилекке каршы билет. Мына сары болот, икрам, бүт денеңдин урайында уурулардын баардыгы уурдап атып Кыргызстан түбүнө жетти деп. Тилекке каршы карабай уурдагандардын баардыгы денеңдин урайында дагы деле жашап жүрөт. Ана патриот болуп өпкөбүздү кагып жүргөн бизге окшогондор дагы деле ошомойдон жүрөбүз да. Ичи адилет акыйкаттуу болот аке. Кудай бар. Эң жакшы Садырова эч кандайчы аке. Жанагындай Кытай анан тигиндей мындайларгачы ответ бербей. Алдын көзсө кете болуш керек. Иштер бар аке. Эл көрүп атат. Самый главный карапайым эл колду. Алдын көзсө кете болуш керек. Жана гнидаларга менен чабышпайчы аке. Алар ошентип үрүп калат аке. Кандай дейсиз? Только алдын көзсө аке. Кудай буюрса баары сонун кетип атат аке.
Ооба да аке, 2010 кийин тарыхты биз жаңыртыш керек болчу да. Чоң өзгөрүүлөрдү кылып, секириктерди кылыш керек болчу. Андай болбой калды. Биз бири-бирибиздин көчүсү чукуп, бири-бирибизди интрига кылып, бири-бирибизди аңдып, катын ушактан чыга албай аягы келип мына ушундай болду да аке. Эми дагы Кудайга шүгүр мына 20-жылдан уже Садырова келди, тарых жаңыртып салды уже. Болду, бүттү. Калганын баары калды, мынакей деп мына темир жол, стадион, баары салынып аткан баары Садырова алып кетпейт да. Бир жака алып кетпейт, үйүнө алып кетпейт. Бүт калат бул 100 жылдап, 150, 200 жылдап булар ушу тарыхта ушу жазылып калып калат да аке. Бул тарых иш мына Садырованын көрөнгөчү ушундай тарыхый иштерди кылып атат да, бул 100, 200 жылдап калат аке. Машалла. Кудай буйрса баары жакшы болот аке. Алдын көстө кете бериш керек, ошон үчүн айтып атпайм. Бизде бүт интриганттын баары чогулган, алардын сөзүнө аңдып, аларга жооп берип отурган убакыт жок азыр, мезгил жок. Ошон үчүн алдын көстө кете бериш керек, алар үрүп калат аке. Только вперед аке. Достор, азыр мына Threads'тен, Instagram, TikTok'тон жанагы митингге чыгабыз деп ар кимди үгүттөп ушундай посттор чыгарган мына жана жарандар кармалып отурат. Мен ушу кээ бир провокаторлорго эскертип айта кетейин дедим эле. Бул боюнча жана организация массовых беспорядков соучастие бул боюнча мындай катуу статьялар мына азыр көбүнчөсү азыр кармалып атат. Мына бүгүнкү УВД, ГКМ алып келип. Анан бул жерде мыйзам боюнча айта кетет элек, бул статья өтө оор кылмыштарга кирет. 5 жылбы же 8 жылбы, даже 11 жылга жери кесилип кетесиңер дегендей. Мисалы, эгер ошондой бирөөнү чакыруу же ошондой бөлүшүп аракет кылганыңар болсо, силер мыйзам боюнча обязательно жооп бересиңер. Бул боюнча анткени мына башка хулиганство, мушташып кетсең, же башка мисалы уурдаса, же бирөөнү алдаса, ал боюнча мисалы пробация менен, үй камагы менен чыгып кетүү берене болсо, бул именно массовый беспорядок ушу чакыруу булар боюнча пробация дагы, үй камагы дагы деген жок. Бул жанагындай эле изнасилование деген сыяктуу эле камалып кетесиңер, только от звонка до звонка деп орусча айтканда, ошо 5 жыл береби же 7 жыл береби, ошонун баардык жылын отуруп чыкмайынча бул дагы чыкпайсыңар деген сөз. Ошондой эле жанагы кээ бир провокаторлор, силер блогерлерди неге минтпейсиңер, тинтпейсиңер деп кээ бир блогерлерди жана провокаторлор атайын сүйлөбөйсүңбү, минтпейсиң деп ошондой кылмышка түртүп атат. Бул боюнча дагы блогерлерге да кайрылам, андай провокаторлорго эмеге алдырбагыла деп айта кетет элек. Сөзсүз түрдө мыйзам баарына тең бирдей каралат. Ал негизи инвестор сырткы же ички деп бөлүнбөйт. Ички инвесторлордун тартышына байланыштуу. Ошол сырткы инвесторлорду тартканга шарт түзүш керек да. Эгерде акча каражаттар көп болуп, биздин ички инвесторлор отурган болсо, биз сөзсүз түрдө ички инвестор менен иштейбиз. Анткени ал ички экономикадан болгон каражаттарды иштейт. Бирок тилекке каршы андай каражаттар жок. Ошон үчүн тышкы инвесторлорду тартканга бул практикада негизи ошон үчүн негизи мыйзам иштеп чыкканда өкмөттөн бирдей болот. Бул жөнүн коюп болуп жаткан иш, бирок акыркы күндө биз соцтармактарда байкалабыз. Муну атайын мажбурлап ой пикиринде башка жака болуп кеткендин анда байкалабыз. Бирок ал эгерде салыштырып анализ жүргүзүлгөн болсо, баардык үйдүн жүзүндө принцип бирдей. Инвестор менен иштейби же болбосо ички инвестор болуп. Негизи ички инвесторлор сөзсүз артыкчылык көбүрөөк берилет. Анткени ал ателикендик ал капиталды эч жака чыгарбайт, капитал сөзсүз толугу менен кирешеси дагы биздин мамлекетте калат. Ошон үчүн эң биринчи приоритет бизде сөзсүз түрдө ички инвесторлор. Бирок тышкы инвестор дагы өзүнүн кылган салымы чоң. Анткени жумуш ордарын кыйдалат, ички капиталдын салымы кыйдалат. Бирок кирешеси действительно башка жака өз эркинче колдонуп кете берет. Бирок эң негизгиси инвестор биздин атамекендик болгон экөөнү бирдей тең мыйзам иштейт. Бирок биз негизи өзүбүздүн артыкчылык өзүбүздүн инвесторлор мисалы айтсам, бул тамчыдан салынып аткан эркин территориянын алкагында инфраструктураны түзгөн бизде атамекендик өзүбүздүн ишкерлерибиз Елизавета, Авангард, Опак 3-5 жыл отелдер салган атамекендик биздин инвесторлор, эки инвестор сырттан келген инвестор. Экөө бирдей шарт менен, жерде бирдей шарт менен берилген, салым системасында бирдей преференцияларды бардыгында бирдей шарт түзүлгөн. Негизинен ошол 99-жылдан бери жер кодексинин
шаардын 20% жок деген ошол завод иштейт. Ошон үчүн азыркы бул шарт бүгүн эле чыккан, 92-жылдан бери чыккан. Бирок президенттин катуу тапшырмасы бар. Эгерде кемтир бирөөлөр 49 жылга жана келишим түзүп алып жерди алган болсо, бирок бүгүнкү күнгө чейин иштетилбеген болсо, анын шарттарын кайра карап чыгып, же болбосо азыр мыйзамга дагы жана токтомдоо же мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, негизи этап менен 49 жылга сөзсүздүккө берилсе, анан кийин инвестицияны кайтарууга чоң мисалы үчүн миллиард доллар салып 5 жылдан кийин кайра өзгөртүү болсо, эмне болот? Инвестор биринчиден өзүнүн кыймматтыгын ойлойт. Ошондон 49 жылга бирок анын билдирмелерин алабыз. Мисалы үчүн ол ичинде инфраструктураны кандай милдет менен алып салыптыр. Ошондо автоматически 25 жылдан кийин өзүнүн милдетин алып чыккандан кийин ар 49 жылга чейин өзгөрүп кете берет. Мындай взаимный кепилдик. Жана 92-жылы 49 жылга берилгенде ал жакта көрсөтүлгөн эмес беле 10 жылдан кийин жок, андай шарттар жок. Ал жөн эле бир келишим менен 49 жылга берилген. Ошон үчүн бул илгертен эле келген шарт. Азыр кимге керек экенин даже билбейбиз. Сырттан биздин ошону азыр асыл демек бул потенциалдуу инвесторлорго талапты күчөтүп атыптыр да. Сен мынча жылда могу милдеттерди аткарасың, аткарбасаң алып коет. Бул партнердук отношение. Анткени биз бердик да мүмкүнчүлүктү, ал да өзүнүн милдетин. Зарылдык эмнеден келип буга чейинкилер алып 20-30 жыл эчтеке салбай келгенде учурлар көп. Ошон үчүн андай учурларды колтурбоо үчүн мындай взаимный мамлекет дагы өзүнүн кызыкчылыгын көздөш керек. Инвесторлор да өзүнүн кызыкчылыгында биз колдоп турушубуз керек. Сөзсүз. Эгерде андай шарт боло турган болсо, анда өнүгүү түрүндөгү мүмкүнчүлүк эмес. Жана инвестиция бул ошол өнүгүүнүн эң негизги двигателине. Эгерде инвестициянын көлөмү аз боло турган болсо, анда мындай темпте өсүш да болбойт. Юстиция министри өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жасады. Ошондо Кытайдан 20 жылдан бери 1 да доллар карыз алган жокпуз деп да. Ошол эле учурда Кытай Кыргызстан темир жол салынып атат. Ал акчалар ошол кеткен каражаттар карыз болуп эсептелбейби? Жок, ал карыз болуп эсептелбейт. Себеби дегенде бул коммерциялык долбоор, өзүн өзү сактаган долбоорлордун бири. Анткени жанагы бүт жолдун баары 3 мамлекеттин өзүнүн ар бир салымдары бар. 51% Кытай мамлекет салат, 24,5%дан бул Кыргызстан менен Өзбекстан салым болот. Андан тышкары ошол кирешет булактары төлөнүп бүткөндөн кийин долбоор толугу менен Кыргызстанга калат. Бул жол ээликтен Кыргызстандан кийин. Андан тышкары 2020-жылдан бери биз Кытайдан бир да тыйын карыз алган эмеспиз. Тескерисинче биздин тышкы карызыбыз ушу 20-жылга чейин 1 миллиард 800 боло турган болсо, анын 500-ун практически биз төлөп, азыркы күндө Кытайдын карызы 1 миллиард 300. Андан тышкары бизде ошол 2017-жылга чейин тышкы карыздын көлөмү Кытайга биздин экономикага салыштырмалуу ВВП 47,5% болчу. Азыркы күндө 27%. Жакында негизден биздин тышкы карыз ошол эң эле чоң 3 займчы болсо Дүйнөлүк банк, андан тышкары Европа өнүктүрүү банкы и Азиатский банк, Азия өнүктүрүү банкы да Кытай менен ишенде бизде диверсифицированный тышкы карыз негизи мыйзам чегинде бир заемщиктен биз 50% гана алабыз. Азыркы күндө Кытайдын ошол тышкы карыздын алкагында 27 гана пайыз бар. Демек, бир мамлекетке көз карандылык жок экен. Жок, андай бизде коркунуч да жок. Вообще жок, андай коркунуч жок. Андан тышкары биздин тышкы карызыбыз өзүнүн графики менен төлөнүп жатат. Жанагы айтып кеткендей, 20-жылдан бери ушу 500 миллион тышкы Кытайдын карызын төлөп бүттүк. Андан тышкары 1 миллиард 300 бар. Аны графиксин өз убагында, өз иретинен төлөнүп келет.